карка 3 жал толгондо, убадасы тосулуп, убак түгүнү болгондо, туу көтөрүп үй тикти, падышалык коргонго, кадырлайт экен ошону, катагандын кошою, казактардын көкчөнү, агыш менен кожошту, Акбай Үмөт Мамбетти. Эргөк коен султанды, эми жыйды буларды, оғандын алды акынды, көбелден көңүл жакынды, Эрбок мурун кеп айтат, оягайын деп айтат, азыркы турган кезимде, ар бир жумуш эсимде, атам өлүп калганы, акыры дүйнө жалганы, кыйынмы кеттим кашайып, өз оозунан укпадым, өкүнүч болду тутканым, атамдын тирүү чагында, эркелик менен аргачан, эртеден кечке уктадым, атамдын ашын бермеке, абыкең азыр сурасам, ар түрдүү дүйнө чуктадым, аманат койгун дүйнөгө, надандар кылат кыянат, акыры жалган сөз эмес, ошоң артыңда болот кыямат, кыргыздан болду бүлүш деп, кылым журт айтып салгандай, кыямат кайым болгончо, артынан айтуу алгандай, Кудай кылып, аш кылып, курган манас канкорду, ушашына баш кылып, көмүктөн алтын ачууга, көңүлүм турат калайык, көп дүнүйө чачууга, айтууга калсын о сөз үчүн. Күткөнүң көбүң зарп кылсам, атакемдин өз үчүн айткан кере сөз үчүн. Ошо байкап кебим туттум деп, баштан аяк айтканын, бай мырзадан уктум деп, баяндап кебин тыңда деп, бай мырзаң азыр мында деп, Эрбок мурун кеп айтат, калайык деп айтат, аксакалсың баарыңар, сиздерден кантип мен өтөм, атам айткан сөз үчүн, нар чыгарсак бир бүтүн, кара кыргыз иш үчүн, гайып болгон атекем, ошо карып калган киши үчүн, эң аябай атам бүлүгүн, айылым тартар түлүгүн, эң ошоң атын сынап күлүгүн, азар түмөн көп ойлойм, ат чапсамбы деп ойлойм, абыке кошой бугандай, эң акыры кыргыз улуусуң, ар качандан бейлибиз, ошоң аталаш бирге туугандай. Темирден айзаң алышып, сезгенбестен салышып, мусулмандан капырдан эр сайышып эки жан, мындай өнөр кылсам дейм, атакемдин ашынын арбыта берип тынсам дейм. Ошоң алттан күчтүүдө салып, эки балбан жүү салып, күрөшүң күлдү журт көрсүн, балбандыгын куп көрсүн, эки журттан эки адам эңиши оюн салса деп, эркеги жеңип алса деп, артында калган адамга, ашка калган аржанга үлгү болуп калсын деп, мындай акыл оюмда. Таалыкпайм деп дүйнөдөн кайратым кара боюмда. Ошо жаркыраса башы деп, эки журттун сүзүшүп, эки киши тазы деп, атамдан калган дүнүйө, ошо билсин көбү азы деп, жан баштап жерди койсок деп, казык кагып төө байлап жыпжылаңа чечишип, ошо чечип ал деп койсок деп, кагжыгаштан сулатып, карагайдан бир жүзүн, асманды карай улатып, алтындан жамбы тактырып, мергенин атып алгын деп, мергендерге аттырып, мындай оюн чыкса деп, дүнүйөнүн жүзүндө, ошо жүргөн адам уулунун адисин атып жыкса деп, эң ал жумуш бар оюмда. Аяңын жок абаке, атакемдин тоюнда, куп көрө элдим келгенин, айтууга калбай тим болду, Кудай кылган бергеним, акыры кылар ишимдин, акыл салар кишисин, абакеңиз кошойго, мок мурун айтат ошого. Бол кулдап күлдү кошойду, кыларың кыйын иш экен, кыямат кеткен атаңыз, арманы жок киши экен, кандардан калат алтын так, алдан берген артык бак, муну озонтуп калган соң, оюңа түшүп алган соң, кылсаң балам кылып бак, төгүлгөн жерде жин калат, төгүн жалган дүйнөгө, өлбөй тирүү ким калат, жуулган жерде кир калат, акыры жалган дүйнөгө, ажал келсе бир калат, танаптуу жерде бөз калат, анда ишти бир кылсаң. Кыяматтын журтуна кыйла сонуңну сөз калат.
акыры бенде өлөрдү. Ажал жетип у деп калат, атушты жерде чеп калат. Андай кылсаң кой дебейм, акыры заман журтуна айтуга жакшы кеп калат. Көкөтөйдүн ашы деп көпчүлүккө дүң болор, о душмандын көнү кир болор. Кыяматтын журтуна кызык жумуш бир болор. Кылсаң кылгын балам деп, карыя кошой абаң деп, менде жардам саган деп, эр кошой сүйлөп салыптыр. Не кыйындын барысы, болсо болсун болсун деп чуркурашып калыптыр. Ошондо Бокмурундун көңүлүн көтөрүшүп алганы, көкжал бала Бокмурун көңүлү тынып калганы, дабырттын кетери баш келге, такыядай Ташкенге. Аз күндөн бери эледим, ашты кандай беремин. Кылып алган камы кеп, кыжылдаган тамы көп, не түрдүү жыгач бары бар, жанга көрүк талы көп. Кыргыздын улай оған бар, катталы татар көп жандар, туура жакта калча бар, андан ары карата түрдүү жумуш канча бар. Шаарга кирсе кокустан дыйкандарга кол салар, күн батыштын жагында кызыл баш бар, тарса бар. Ашка келсең анча көп, алакандай анжиян. Ошоңага туруш кандай деп, абөкө кошой сүйлө деп, ар бирер жерди бийле деп. Ошо Бокмурунуң айттың мындай кеп, ак сакал бар көк сакал, мурункудан калган сөз, оң айтканда чыгар көп макал. Бабасы кошой олтуруп, акылын ойлоп болтуруп, баланын сөзүн байкады, башын кошой чайкады. Күн батыш жакта көлдө көп, суу жүрбөгөн чөлдө көп, саймалы калпак сарышым, шалдыркан кисе ботогур, алтындан ал жезөкчө, Айдаркан уулу эргөкчө, ал жайынга кеп айтат, абөкө кошой деп айтат. Сарыарка деген жер көрдүм, Алтайдан туура кактушу, о салтанатын кен көрдүм. Адыры жайык жери кең, оң айып жери суусу кем. Ал сөздөн көкчө басылды, акындын оозун ачылды. Эми көчүп бу жерден, жетиген жака кетеби, күн батышта күлдү журт, жетай көзсө жетеби. Айттың көкчө жолборс деп, ал жерге барып болбос деп. Ошо жанган көзү чырактай, жайдардын уулу Эракбай. Кеңдигин кыйла далай бар, кара тегин башында, атактуу жайлуу алай бар. Суусу тунук чөбдары, арбын жери көп деди, анда Мамбет кеп айтат, алайым болбойт деп айтат. Арбын түшөр бизге топ, көпчүлүк иши тарткан ок, сыдырым жагар жыгач жок. Ошо отундан жутап аларбыз, опо-сол болуп каларбыз. Бокмурун эми кеп сүйлөп, болбодуң ары деп сүйлөп, күн чыгышта суу самыр, аш берген кантет ага деп, ак сакал кошой аба деп, Бокмурун сүйлөп салганы, кожош балбан кеп айтат, коюңар аны деп айтат. Тоосу бийик жери тар, токоюң арбын кыйла бар, ар кайсысы бирди айтып, аш берер жерин таңдады. Ошондон абаң кошой токто деп, көбүнө сүйлөп калганы, барыңар кайып болсо, ошо бабаңар айткан кеп болсо, күн батыш жагың ысык көл, ар тарабы бирдей тең, иледен ылдый айдаса, ат чабуучу жери кең, ашкылай ушул жер. Ар тараптан о сандалып аккан булак суусу бар, кең аркыра атагы. Сиркедей шакел чыкпаган, кайнатып алма тузу бар. Карагайгайың тереги, канчалык жагып жатса да, отунга тиер кереги. Атча болар жери мол, ашкылайык жер ошол. Абаң айтып болгону бар улуктар чогулуп, муну ушу жерге бермеке. Ошо бата кылып койгону. Ошондо бата кылды тарады, өлчөсүң аштың карады. Жайчилдесиң огондо, мал семирип толгондо, күз эсепке болгондо, дыйкандар эгин салганда, Самаркандык кокондук, кайрактан алдын алганда. Ошого мок болду барысы, кошой баштык карысы. Эми көргүнү неткенин, кеңешке келген кесектүү тарап алып кеткенин, саратан өткөн кезинде, жайын кейип күзүндө, кал жыйылып аш бермек, каркыранын түзүндө.
ел таратып боқ мұрын есебін елдің алдырды. Ең анжияндан жизақтан азырет айын жерінен ашулы көгарт белінен андың қанша үй алып ата қырғыз елінен сайрам чыңгенінен санатын қазап елінен өзі өктің өзінен өргілтіп алып боқ мұрын 300 мың үйлі кішіне ең жардының көчіне қырмызы килем жаптырып 10 жаштан озған қыздарға қош қоңырау тақтырып келінге кете кигізіп керегін жұртқа тигізіп қызға қызыл кигізіп қызматын жұртқа тигізіп қызыр чалған екенін қылым жұртқа білгізіп кемпірге құйрық чайнатып кедейге мін қой айдатып кең ташкенде қырғызын егеріні көздей жайлатып қатынға қамқа кигізіп қара жұрттың барысын қадыр түнге кіргізіп жетігенің барысы желмаяндан тө болып ошо түгі жоқ кедей түгөнгүр байлағаны башқарып 15-тен бе болып құйдым барым өрөтіп ушентип елін жөнөтіп қойдым барым маратып баш келден көрген адамды таңырқатып қаратып жылқының бары кишинеп байқабаған башқа жұрт барысы бай киши деп ақылмандар билишип манастан қалған иши деп төнім барын боздотуп жан жарағын оқшотуп найзаның барын қопшотуп азаматын оқшотуп қоқолору көнөктөй жүгартқаны барысы қоңғыролу қаранар қолменен о көчү барабар боз үйлі қырғыз тұқымын мына қылған ишин қараңар ошондо намыз үчүн аш бердик жакшы болду бул дереге жакын жерге аш бердик жаткан төө коңдошуп жарактын баарын оңдошуп жебилгеси жер чийип эжеке сан үнү баш жарып көкөтөйдүн көк туусун көтөрүлтүп калкылдап асабасы жалпылдап алтындан кылган айчыгы ай тийгендей жаркылдап көркү бүтүн азамат көчтү жандап шалкылдап баяндабайсаң сөз жетпей баш аягы көз жетпей алдың артың 3 күндүк чубаса бирден 100 күндүк эң ошондо жылдыртып жылкың айдашып мына жылмайтып күлүк байлашып те сызылтып казы чайнашып үй кондуруп жанаша кылганы күлкү тамаша арада жүрүп 4 күнү эң акен кыргыз түркүнү олияң ата чымыген сай жакасы сайрамы самсып кечүү жайнады түмөндөгөн көпчүлүк ошо дүңгүрөтүп жылкың айдады желеге кулум байлашып жетиң конуп жайлашып андан көчүп алышып аңемен коюн салышып козу башы копого ара жолго бир конуп азыр келдиң ошого кой семирип алсын деп онок болгон адамдар май жей албай калсын деп жылдырып көчүп алыптыр 20 күн өтүп ал жерде Алматыга барыптыр 6 күн андан өргүтүп ас сергитип калыптыр Эмин эшешик менен отургөндү эгин салган жер экен эртелеп элин сүргөнү чабдардын ашып чаңгылып көкөтөй ашып болот деп көп адамга даңгылып 3 каркыра боюна 3 булактын оюна көңкү кыргыз канданып көкөтөйдүн тоюна тологонуп калың журт каркыранын боюна 90 мың жигит жыйдырып тоодон отун кыйдырып арча четин карагай алешем жашын карабай куудон көчтөн жыйдырып кең өтөккө жыйдырып ошоң алтын айчык кызыл туу асмандатып баштады эң ашты бүгүн баштады жетим уул тулгатын не кылсаң өзүң билгин деп ошондо эт кайтартып таштадың кара кыргыз отукуму миңдеп жүздөн бир күндө көчүп келип артымнан үй тигилген көп экен
қарқыраның таласы үзөңгүдөн чөбекен бетеге белде булаган элигиңнен сулаған бадалының барында марал бугу чураган эми келген өзүбек эмне деген жер бу деп бири-биринен сураган жер жараштың ашка деп эр боқ мурун сүйлөдү акылым менин башка деп маникер тулпар байлалуу баштатадан тапталуу калкага бар берүүгө качантан бери сакталуу калкага бар салалык карыздын зору обу болду мындан кутулалык калалык бул сөзүң айтып боқ мурун Кашымбек деген карысын кашынан ийди барысын Абдыкадыр дагулук чакырганда боқ мурун адамы келди жабылып Мырзабайыз Нуркабыл мыктынын баары жыйылды кабарын калкка салыптыр Кашымдын уулу боқ мурун барысын жыйып алыптыр.